калган. 5 жылдан бери кара кечеден көмүр тартып, аны сатуу менен алектенген Нарын шаарынын тургуну Адилет Мырзабеков уштап да тоннасын 5000 сомдон соодалоодо. Ал кардалардын капагылган мындай кадамга аргасыздан барганын жашырбайт. Чынында эле азыр дизель майынын 1 литринин 76 сомго чейин көтөрүлгөндүгүн көңүлгө түшсөк, анын аргасыздыгы жөндөдөй. Былтыркыга караганда 2 эсе кымбат болот. 39-40 ошондой болчу да. Запчасың бар, дөңгөлөгүң бар. Тиякта 2-3 күн жатып каласың кээде. Ошондо от алдырып жатасың. Көп да расход. Тамак аш, техника ишенич жок, бузулат, ар кандай болот да. Балким облус аймагындагы дагы бир турук кенинде отун өндүрүү жумуштары өз убагында башталганда көмүр баасы туруктуу сакталмак. Тилекке каршы мындагы турук майнинг жана кеч строй компаниялары негизги аракеттерине август айында киришкендиктен убакыттын көбү текке кеткен. Мунун кесепетинен бүгүнкү 10 000 тонна гана кара алтын казылган. Ал эми буга чейинки тажрыйбаларга таянсак, кыштын бул күндөрүндө 50 000, 60 000 тоннасы ташылып, кийинки аймакташ ат башы жана актылар райондогулар азыркыдай отун тартыштыгын сезишүү эмес. Ушуга чейинки берип аткан көмүрдү алыш үчүн бир 30 000 кубтан ашык тазалоо иштерин жүргүздүк. Азыр тазалоо иштерин жүргүзүү көмүргө жетиш үчүн аябай чоң кыйынчылыктар болуп атат. Бирок Кудай буйрса 4-5 күнүн аралыгында жакшы көмүр менен элди камсыз кылып баштайбыз. Ушул эле аскел кесип кара кечеден Актылар районунда чейинки аралыкты дээрлик 180-200 чакырымга чейин кыскарткан айтылуу Молдов элинин жабылышынан аталган өрөндүүлөрдүн 30-40% гана көмүр менен камсыз. Дагы жакшы, бюджеттик мекемелерде кышка жетерлик отун белгиленген. Антсе да жеке менчик секторундагылардын көбүндө алигиче бир тоголок көмүр жок болгондуктан күндөрү тезекке түшүүдө. Элибиз кыйналып атат. Мурда кара кечеде да тартып атса, кара кече да келбей калды. Анан азыр кыйын эле болуп атат көмүр. Эмне кыларыбызды эле билбейбиз. Алалы десек, бияктагы кара кече эменики жабылып калыптыр жолдор, келеби, келбей ар-сар болуп атат да. Азыр илбай тургундарда көмүр жок чындыкта. Чын айылда 5,5 чыгып кетиптир. Мурун 4төн өзүчүн балдардын камаздар менен ташып атчы кенен эле. Тигиндейинен айланып келген аябай алыс болуп калыптыр ол. Ушундай оош кыйыштыра карабастан баардан мурда бааларды туруктуу кармоого чакырылган монополияга каршы жөнгө салуу кызматындагылар жана облус, район бийлик башчылары бүгүнкү топтолгон көйгөйлөрдү көрүшсө да көрмөксөн, угушса да укмаксан. Жарандардан заявление арыз түшпөй атат, бирок ушундай маалымат угулуп атат, 5 000 сомдон сатылып атат деген. Эгерде кармалса 5 000 сомдон сатылып аткан жерлер, биз жанагы административдик укук бузуулары боюнча кодексин боюнча мыйзам беренелер боюнча биз чара колдонобуз. Ошол учурда жеке менчик секторундагылардын көпчүлүгү каардуу кышка кайдыгерлик кылып, ага эртерээк камдануу керектигин такыр эле көңүлдөн чыгарыктарын жашырбайлы. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын.